Саламатсыздарбы? Саламатчылык, кандайсыз? Силерди көрүп атат эме болбой атат да эме. Ким Бермет сенсиңби? Мен Айзат. Айзат. Бул жерде сиздики андай эме камераңыз иштебей жаткан болсо. Камерам иштебей атат чагымда. Анда макул Өзүм эме эми камераныз жок. Токтоп турсаңыз. Ооба, мен бирок силерди көрүп атам да. Антипчи. Эй. Так, азыр 35-ке чейин күтүп турайык, андан кийин баштай берейик, э? Окей, келди. Соок. Деген чыгыш керек да, мына жерге чыкпай. Айзат да сабак боюнча кичине түшүндүрмө берип кетсең болобу? Бүгүн биз эме кошумча сабак Google таблица жөнүндө болот. Буга чейин Google таблицаны түшүнбөй калсаңыздар, ошол таблица жөнүндө азыр суроолоруңуздарды берип, ошолорду разбирать этебиз. Google таблица силер билгендей, Калганда мен Excel эле. Айзат, мен жай менен телефондун айына кире албайчы сабаккачы. Анан өзүм эле неме бияктан интернеттен көрүп эле анан кийин ошол жашара бул жакта иштеп анан кийин тапшырмаларды жүргүзүп атканда мен Берметкечи. Өзүм бир да жолу сабакка катсам телефон эме болупчу, жакшы болбой. Мына азыр деле жакшы эме болбой атат телефон. Сиз эме тапшырмаларды жөнөткөн болсоңуз, Бермет жакшы укуялар коюп берди эле. Если бардыгы түшүнгөн болсоңуз, анда бул сабакта эме катышыңыз абзел эмес. Не обязательно. Бул жака азыр таблицаны түшүнбөй калып, суроолоруңуздар бар болот. Да, ой, кота. Презентация боюнча качан болот экен? Мен ушу презентацияны түшүнбөй жаза албай калдым да. Презентация бизди эмки среда болот. Эмки шаршемби күнү презентация жөнүндө. Ушу мен ошо презентация менен туура эмес болуп калды да. Бүгүнкү тема эме бүгүнкү тема болсо Google таблица. Таблица. Сабак болгондун астында бир-эки күн неме жүрүп коюшулар да тагы. Кулактандыруу эмнени? Ошондой сабак астында. Биз эме бул сабак Биз деген бул сабактар башталаардын астында биз жөнөтүп жатпайбызбы эмени? Ар бир группагачы кошумча сабак болот, кошулуңуздар деп. Анан кийин темасында жазып коюп атак. Ошо кошумча сабактар күн эме ар бир среда саат 19:30-да болот. Ар бир мына бир жумада бир болот экен да ошондо? Ооба, ар бир шаршемби күнү бир жумада бир жолу болот. Сабак башталаардын астында биз түштө ар бир группага эме жөнөтүп атпайбызбы? Сообщение башталды. Ой, бүгүн кошумча сабак болот, кошулуңуздар деп ошентип жазып турабыз. Же эме кошумча сабактардын группасына кирдиңиз беле Телеграмда? Ким, менби? Кошумча сабактардын группасына билбейм да. Кошумча сабактар эме ошондой группа бар. Мен сизге анда жөнөтүп коеюн группаңызга. Кайсы группадан болосуз эле? Кандай дейсиз? Айзат, демонстрация экранына уруксат берип койсоң да. Азыр.
Мынакей бардыгы жөнөтүп экен. Демонстрация бардыгы болот. Мына мен чыгарып алдым окшойт экранымы. Мынакей сиз көрүндүңүз. Экранды чыгарып алдым. Микрофондорду өчүрүп койсоңуздар, убакыт аз. Мен кошулдумбу? Ооба, кошулдуңуз. Айзат, мен микрофонду өчүрүштү билбейм, ал каякта. Видео камеранын жанында неме баарын эле өчүрүп салсаң дейм. Мен кайра өзүм кийгизип алам. Мен тапшырма караштырып бердим алдым. Айтыңыз Чолпонжо. Саламатсыздар. Бүгүнкү сабагыбыз мен сиздер менен Кошулбайм азыр. бүгүн акыркы жолу өтүп атам. Турмуш шартка байланыштуу үндөрүн өчүрүп салчы ким баарыныкын тең суранычы. Общий эле өчүрүп койсоң. Барыңкы эле өчүрүп туруп тургандай болот. Зулайка эженики күйүп атат. Кимдики күйүп атат? Мынакей болду. Айзат, сеникинен чыгып атат окшойт. Мояктан чыгып. Меники эмнелер чыгып атат. Жок, сенден эмес, бияктан чыгып атат окшойт. Эмне үн чыгып атат вообще эле? Сага угулуп атабы үндөр? Неприятно сүйлө. Мен үнүм вообще угулган Азыр жок. токтоңуз, мен Айзат, сеникинен чыгып атыптыр үн. Азыр. Саламатсыздарбы? Микрофондорду күйгүзбөйбүз, жөн эле угуп турабыз суранчы. Бүгүн микрофондорду өчүрөбүз деп атам, наоборот, өчүрөбүз. Микрофондорду өчүрүп турабыз, күйгүзбөйбүз микрофонду суранычы. Бүгүн сиздерге Google таблица боюнча айтып берем. Андан кийинки сабактарда биздин кыздар өздөрү улантышат. Мен турмуш шартка байланыштуу, мен бул проект менен мындан ары иштей албай калып атам. Ошон үчүн сиздерге акыркы жолу сабагымды өтөйүн. Көңүл буруп туруңуздар, ошон үчүн кимде суроо болсо эң акырында беребиз. Азыр мен тиги Google таблицаны компьютерден көрсөтүп берейин. Анан кийин телефондон дагы көрсөтүп берем, кандай кылып жасаш керек экенин. Google таблицаны өзүңүздөр көргөндөй, биз анкетаны түзгөндө, же тестти түзгөндө ошонун жыйынтыктарын алуу боюнча дагы колдонуп жүрөбүз, билесиздер аны. Эми азыр биз Google таблицадан кантип өзүбүз таблицалар түзөбүз, ошол боюнча сиздерге көрсөтүп берейин. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй, биздин азыр Google таблицабыз турат мынакей. Бул жерден биринчи жазганда сөзсүз түрдө биз таблицанын атын жазып алышыбыз керек да, таблицанын атын жазып коюшубуз керек. Себеп дегенде биз жана сиздер жөнөтүп атпайсыздарбы, ошол жерде баардыгы эле новая таблица болуп кетип атат да. Ошол жерге новая таблица деген жерге биз таблицанын атын жазабыз. Мисалы, мен азыр үй бүлөлүк бюджет дегенди жазгым келип атат. Сөзсүз түрдө кыргызча тамгаларга, эгерде биз кыргыз тилинде жазып атсак, кыргыз тамгаларына көңүл бурабыз. Үй бүлөлүк бюджет дедим. Эми бизде сөзсүз түрдө биринчи биз күндөрдү жазып алсак болот. Мисалы 1, 2, 3 деп туруп. Мынакей бизде азыр 31 күн бар да, туурабы? 31 күн ичинде биздин расходубузду азыр эсептейбиз да. 31 күн болду. Эми бул жерге болсо биз дагы мен вставить строка выше деп коюп койсоңуздар болот. Бул жерге болсо биз доходко, мисалы биздин бюджеттикине, мисалы бизде ар кандай келиши мүмкүн. Мисалы бул жерде биз бюджет деп коелук. Бул жерге болсо биз суммасы дейлик.
Бул жерге болсо биз ошол эменин аты деп эле коелук, мен мисалы өзүмдүн эмем боюнча жаза берейин. Андан кийин бул жерде дагы ошондой эле аты дейлик, анан суммасы. Же болбосо бизге каяктан акча келип атат, акчанын келген жагын бул жерге ошондой жазып алсаңыздар болот. Бул жерде биз неме деп алсак болот. Бюджет, доход, расход деп алып, киреше, анан чыгаша деп. Бул деле телефондо деле ушундай эле чыгаша. Эми биз ушул жерге киреше, чыгашаны ушул жерге жазып алалык. Мынакей киреше, анан чыгаша. Мынакей киреше, чыгаша деп жазып алдык. Эми биз бул киреше бөлүгүнө мисалы биздин зарплатабыз, зарплата деп коелук, зарплата. Мисалы биз зарплатаны көбүнчө айлык акы дейлик, айлык акы. Айлык акыны биз көбүнчө 1-инде алабыз, же болбосо 5-инде алабыз, ар кандай алабыз, анан суммасын жазып коесуздар бул жерге. Мисалы 15 000 алсаңыздар, 15 000. Чыгашалар болсо бизде көп эле болот да. Мисалы продуктыга кетиребиз, продукты, кийим-кече, мисалы. Дагы ошондой эле биз транспортко да кетиребиз да, туурабы? Ар кай жака айылдарга барабыз дегендей транспорт, чыгашалар дагы бизде жакшылык, жамандык деген аш той дегендерибиз бар, Мына ушундай бүт чыгашаларды жазып алсаңыздар болот да. Бул сиздерге дайыма жума сайын, ай сайын ушул неме менен иштей берсеңиздер болот. Эми суммасы мисалы продуктуга бир айда биз деген где-то 3 000 сом кетирелик дейлик, кийим-кеченге мисалы ар кандай шарт болуп калат, 1000 сом деп коелук. Күнүгө жазып турсаңыздар болот. Транспортко бир мисалы 400 сом десеңиздер, 400 сом десеңиздер, мисалы аш тойго болсо бери дегенде эле тиги 5000 сомдой кетет деп коелук. Мына эми караңыздар, азыр биз булардын баарын тең жазып алдык. Эми биз мына бул жердеги азыр булардын баарын тең суммасын чыгарып, формуласын бул жерге жазабыз. Ал үчүн барабар деген белгини белгилейбиз. Барабар деген белгини белгилейбиз дагы. Биз мына могул жердеги, мына көрдүңүздөрбү, эме деген турган жерде мен мына белгилеп, муну ылдый тартып 31-не чейин алып барам. Мына 31-не чейин белгилеп койдум. Телефондон деле ушинтип белгилесеңиздер болот. Бул жерде мен эмесин сумма деп жазбай калдым. Бул жерде мынакей формула деген бар, мынакей формула сум дегенди жазышыбыз керек дагы. Биз кайра мынакей, мына ушул жерди белгилеп туруп, кайра 31-не чейин алып барабыз. Мынакей 31-не чейин алып келдик. Эми биз мына могу жерде турбайбы? Ошол скобканын сыртына чыгып туруп, энтерди басып коебуз. Мынакей чыгаш кирешебизге мына мындай болду да. 15 000 автоматтык түрдө келип калды. Эми чыгаша бөлүмүнө дагы ошондой кылабыз, барабар. Мына бул жердеги формулаларды, бул жерде толтура формулалар бар, кааласаңыздар, кайсыны каалайсыздар, ошолордун баарын колдонсоңуздар болот. Мына көрдүңүздөрбү? Операторлору бар, поисковый функция, веб функция, кандай кылып эметесиңер. Бизге азыр бизди кызыктырып аткан мына ушул сумда, тиги сумма. Аны үчүн дагы бул жерди белгилейбиз, суммасы деген жерди. Бул жерден биз ылдый түшүрөбүз. Дагы эле 31-не чейин алып барабыз. Мынакей көрдүңүздөрбү? Биздики бул жердеги чыгашабыздагы суммабыз 9400 болуптур да. Эми бул жерде экөөнүн айырмасын дагы алып койсок болот да. Ал үчүн мынакей биз 15 000ден
кемитебиз кийинки ряддагы Ж4деги биздин чыгашаны. То есть булардын ортосунда биз 150 миң деп алып турбуз, биринчисин. 150 миң деп алган турбайсызбы акчабызды? Байсыз кача болгон. Айтпа. 15 миң, мынакей 15 миң болот абы. Эми мынакей сиздер ушинтип өзүңүздөрдүн бюджетиңиздерди жазып алсаңыздар болот. Муну ар бир эле эмеде мынакей муну кайра эле кайсыга чейин белгилеп кооздоп алсаңыздар болот. Аны үчүн мынакей заливка дегенге кирип, мисалы бул светти тандайын, бул жерге. Буга болсо мен дагы бир башка свет тандайын. Давайте жашыл тандап коеюн, Мына калгандары болсо биздики мисалы мына бул жерди биз башкачараак болуп турсун десек, 31 нечейин алып келип туруп мынакей. Белгиледикпи? Мына бул жерден биз эмеге коюп алсак болот. Мынакей көрдүңүздөрбү? Бул белгиленип калды. Азыр үстүн да белгилеп коебуз. Бул жерден да заливканы башка тандап койсоңор болот. Мынакей. Заливканы мисалы мындай кылып тандап коелук, мынакей. Биздин уже таблицабыз кичине жакшынакай болуп калды. Көрдүңүздөрбү? Бул телефондо деле ушундай жасасаңыздар болот да. Эми бул жерде киреше чыгаша суммаларыбыз кичине жакшыраак көрүнсүн десек, мына бул жерден биз булардын размерлерин чоңойтсок болот. Буларды мынакей жирный кылсак болот, Бул эле ушул эле светтерди эле мисалы ар кайсы светке коюп алсак болот. Келиңиздер кичине кызартып коелук биз, мына ушинтип кааласаңыздар мынакей ортого жылдырыңыздар, кааласаңыздар четине жылдырыңыздар. Бул сиздердин оформленияга жараша болот да. Эми мына бул жерди дагы ошондой кылып биз кооздоп коелук. Бул жерди дагы биз заливкасын баарын эле бирдей эле көк кылып коелук дагы. Мынакей бизге көрүндү. Эми бизде мынакей көрдүңүздөр, эми биз бул жерге мисалы туугандарыбыздан может 3-чү бул мисалы эме сентябрь айына деп түзө турган болсок, мына бул жерде лист турбайбы? Ошол жерден переименовать этебиз дагы. Бул жерге биз сентябрь деп жазып коелук. Сентябрь айы. Бул жерден сиздер кааласаңыздар, мына сентябрь, бул жерге создать копию деп элечи, мына создать копию деп эле. Мына сентябрь копия болуп калды да, биз бул жерди переименовать этип алалык, Бул жерге болсо биз октябрь деп жазып коелук, Мына октябрь. Мынакей. Эми биз октябрь айын ачсак да бул турат. Эми биз ушул чын эле ушул октябрь айына кирдикпи, эмне экендигин көрүш үчүн биз бул жерге белгиле эме деп октябрь деп жазып коелук. Мисалы бул жерге мен 14 менен анан октябрь деп коеюн. Октябрь. Эми сентябрга дагы ушундай кылып коеюн. Мына сентябрда жок бул жерде көрдүңүздөрбү? Мен жаңы эле эме кылбадым, берки жакта оңдодум 14, тоже мындай кылайын. Бул жерде эме кылайын дагы. Бул жерди бириктирип туруп, бул жерге мен сентябрь деп жазып коеюн. Сентябрь. Эми караңыздар, октябрь айында, мына октябрь айы, сентябрь айы, көрдүңүздөрбү? Сиздер мына ушинтип баардык айларга ачып алсаңар болот. Мисалы сентябрь айында, мисалы 4-түндө бизге балким балдарыбыз акча салбайды деп коелук, мисалы перевод деп коелукчу, перевод, которуу деп коелук же болбосо. Которуу. Мисалы бизге бир 5 миң сом салбайды дейлик, Биз кайра эле ошол убакта эле биз неме болуп калды да, мисалы 7-синде биз кайра дагы продуктуга кетирдик деп коелук, продуктуга дагы бир конок келип калып 5 миң сом кайра кетип калды дейлик, мынакей. Мына бул жерди карасаңыздар, бул жер өзгөрүп атат,
Эми биз бул жерге баарын эле продукты, кийим кечек, транспорт, аш той деп жаза бербестен, мына ушул жерлерге биз азыр силер менен чогуу жана кнопка менен проверка данных дегенди жазып алсак болот да. Мисалы, сиздер ошол жерден ачып туруп эле кайсы продуктуга кеттиби же эмнеге кетти жазып алсаңыздар болот. Мисалы, бул жерден телефондо дагы бар, жана 3 точканы бассаңыздар, проверка данных деген бар. Ошо проверка данных дегенди басасыздар дагы. Мына ушул жерден биз значение списка дегенди тандайбыз. Андан кийин биз ушул жерден жазабыз продукты. Продукты дейлик, кийим кече, дагы бизде эмне бар эле? Транспорт. Бизде дагы телефонго акча салабыздар, Транспорт, телефон. Единица салбасак баарыбыздын жашообуз болбойт да турабы, телефон. Андан кийин аш той анча санда болот, аны кошпой деле койсок болот экен. И сохранить кылалык. Эми караңыздар, бизде мына могу жерде продукты деп чыгып калды. Бул жерге дагы эмени коюп дагы сиздер баарын эле кошуп алсаңыздар болот да, мисалычы. Биз аш тойду дагы кошуп коелук бул жерге. Мына баардыгын ушул жерге киргизип алсаңыздар болот да. Мисалы, аш той дагы эмне бар, ушунун баарын тең, кайсы эмнеге кетиресиңер, может балдарыңардын тиги эмеси, эми мынакей баардыгы тең мына бул жерде туруп калды да. Эми биз мына бул жерди белгилеп туруп эле ылдый тартып койсок болот, кааласаңыздар. Мына көрдүңүздөрбү? Эми продукты деген жерге биз айлык акыны унутуп калыптырбыз, бул жерге. Айлык акыны коштук беле? Айлык, жок, чыгашага кошкон эмеспиз, туура. Мисалы, мына продуктуга 3000 сом кетти, бул жерде болсо кийим кечеге 1000 сом дегенбиз, ал эми бул жерде транспортко 400 дегенбиз, бул жерде болсо аш тойго 5000 дедик, бул жерде эгерде жок болсо, бул жерге жок дегенди дагы кошуп койсоңуздар болот, эч нерсе жок дегендичи. Ал үчүн дагы бул жерден проверка данных дегенге киребиз дагы. Не деп койсок болот бул жерге? Эчтеке неме кылбай калсак, эмне деп койсок болот, Ошо жер бош болуш үчүн. Чөнтөктү запас акча деп койсок болот. Жок, биз расход баары бир жазышыбыз керек да, ошол жерде эмне үчүн бош таблица деп эле коелукпу же кандай кылып жазып койсок болот ошол жерге? Биз улам тиги кнопка менен алмаштырып атабыз да, ошон үчүн. Бул жерде может эч кандай расход кылган жокпуз да, бул жерде эме кылса болот эле да. Ал жерде эме кылса болот, жөн эле полностью выбрать все, да? Пустой кезиндечи, биз азыр продукты дегенди түйүнө чейин түшүрүп салдык да, ошон үчүн ар биринде продукты деп койдук. Мисалы, эч нерсе жок кезинде, бош кезинде ошонун баарын тандап туруп, проверка данных кылсак, алар башында бош турат. По умолчанию алар бош турат. Ошондой кылып туруп жазып алсаңыздар болот да. Мына бул жерде киреше чыгашаңыздар өзгөрө берет. Эми октябрь айында уже булардын баардыгы тең сиздерде жок, туурабы? Ал үчүн биз жөн эле удалить дегенди басып коебуз. Мынакей удалить строки, мынакей эчтеке жок. Бизде кирешебиз да жоголуп, чыгашабыз да жоголуп кетти. Азыр кайра артка кайтырайын. Биздики бул белгиленип калган турбайбы? Компьютерде делет дегенди басып койсок эле, же болбосо эмени басып койсок, мына бул жерде жок. Мына ушинтип сиздер өзүңүздөрдүн бюджетиңиздерди реттеп алсаңыздар болот. Бул жерде календарларды жасасаңыздар болот, өзүңүздөрдүн иши кылып, эмне сиздерге эмне керек, ошонун баарын киргизип алсаңыздар өзүңүздөргө. Бул онлайн таблица болгондуктан сиздер азыр точкасын жазып чыгып кетсеңиз дагы бул маалымат сакталып турат.
Бул ушул биздин бүгүнкү сиздерге көрсөтүп берели деген сабагыбыз болчу. Дагы эмне жөнүндө айтсак болот? Оформленияларды Дагы эме настройки доступа жөнүндө. Условно форматирование жөнүндө. Настройка доступа да Ага болсо, кийин еще диаграммалар жөнүндө. настройка доступа дегенде бул жерде мынакей могу жерден сиздер көбүнчө телефондончу доступ по ссылке дегенде эле басып койсоңуздар эле ошол сиздерки копировать этилип анан түшүп калат да, тиги кайсы группага жөнөтсөңөрчү. Эгерде сиздер мисалы мына могу жерден бирөө менен иштей турган болсоңуздар, мисалы мен Бермет менен ушул бюджет боюнча иштегим келсе, мисалы мен аны редактор кыла турган болсом, Бермет ушул таблицага кирип ал дагы оңдогонго мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми мен аны жөн эле комментатор кылып койсом, анда ал менин ушул таблицамды көрүп, бул жерин мындай кылсаңыз болот деле деген сыяктуу комментарий жазып коюшу мүмкүн. Ал эми читатель кылсам, анда Бермет жөн эле окуп коет да. Ал эми мына сиздер болсо башкаларга жибергенде мына доступ всем, у кого есть ссылка дегенди басып атпайсыздарбы? Мына ушул жерден мына бул жерде турат. Эгерде сиздер таблицаны бирөө жарым оңдобосун десеңиздер, редактор дегенди бербешиңиздер керек да. Жөн эле читатель дегенди берип, анан ссылканы болсо копировать этилди, ал автоматтык түрдө анан группага алып барып таштап койсоңуздар болот да. Мына ушул неме бул сиздердин настройка доступа деген. Дагы бир жолу көрсөтүп коеюн, мынакей настройка доступада. Эгерде сиздер башка бирөөлөр менен иштей турган болсоңуздар, бул жерге электрондук почталарын жазып, андан кийин бул жерден тандап алышыңыздар керек. Читатель, комментатор, редактор дегенди. Жок, сиз ушул таблицаны бирөөлөргө жөн эле ссылкасын жөнөтөйүн десеңиз, мынакей изменить болуп калган меники бул жерде. Мына бул жерден карап туруп, мына комментатор, редактор, читатель дегенди бирөөсүн тандашыңыз керек. Мен айтып коеюн да, бир жол читатель бул жөн эле сиздердин таблицаны көрө алат да. А комментатор болсо сизге комментарий жаза алат. А редактор болсо сиз менен кошо ушул таблицаны оңдой алат деген сөз. Мына копировать ссылка болуп калды, ссылканы апарып, анан группаларга таштап койсоңуздар болот. Дагы мына бул жерде бул кадимки эле сиздер бул Excel'да иштеп жүрсөңүздөр, Excel'дегидей эле бул ушундай эле таблицалар, бирок бир гана өзгөчөлүгү бул онлайн таблица деп коет. Себеп дегенде сиздер эмнени жазасаңыздар, ошонун баары автоматтык түрдө сакталат бул жердечи, бул таблицада. Ал эми Excel'да болсо сиздер сохранить дегенди басмайын, ал сакталбайт. Эгерде сиздер сохранить баспай туруп, эгерде өчүрүп салсаңар, мурун болсо ошондой болчу, болгон маалыматтын баары өчүп калчу. Азыр болсо бул жерде андай эмес, үтүр точкасына чейин жазат. Файлда кадимкидей эле бул таблицаны электрондук почта аркылуу кетирсеңиз болот. Кааласаңыз муну мынакей Microsoft Excel түрүндө көчүрүп алыңыз. Кааласаңыз документ PDF түрүндө көчүрүп алыңыз. Кааласаңыз GSV файл текущий лист дейт, ушул немелерди көчүрүп алсаңыз болот. Кайсы немени эме кылсаңыздар. Мисалы сиздер мурун жазап атып анан эң акыркы таблицаңыз сизге жакпай кала турган болсо, могу жерде указать название текущей версии дегенди бассаңыздар, сиздер ушуга чейин канча жолу ушул таблицаны оңдодуңар, бүт бардыгы көрүнүп турат да. Ошол версияга кайра кайтарылып келип жазап алсаңыздар болот. Бул жерден бул таблицаны переименовать этсеңер болот. Кааласаңыздар башка папкаларга таштасаңыздар болот, кааласаңыздар өчүрсөңүздөр болот. Эгерде ошончолук эле ушул жөнүндө жөнөткүңүздөр келсе, интернетке жүктөсөңүздөр да болот. Муну файл жөнүндө маалымат алсаңар болот, настройка таблица кылсаңыздар болот. Эми бул жерде ачып алып эле өзүңүздөр бүт бардыгын жаза берсеңиздер болот. Эми бул жерде кантип өчүрүш керек? Мына ошол боюнча мисалы удалить строку 8 дейт, 8-чи строканы өчүр, удалить столбец Ж дегенди мисалы, мына буларды басып койсоңор, кайсы строканы өчүрүш керек болсо, ошол строканын номерин жазып коесуздар. Ал эгер столбецтин кайсы столбецти муну бассаңыздар чыгат, ошол столбецти өчүрүп койсоңуздар болот да. Андан кийин вид бул жерде эми бул биздин экранды кандай кылып өзгөртүп алсаңар болот, мына ошол жөнүндө жазылган. Эми могу закрепить строки деген, бул жерде мисалы первая строка десек, бул жерде азыр биздики первая эмес, бул жерде вторая да турат. Азыр мен
Первая строка, мисалы мен первая строка деген эмес, мен могу третья строка дегенге закрепить ете турган болсом, мынакей вид закрепить третий десек, мына көрдүңүздөрбү? 3-чү строкадан баштап бул уже өзү жыла баштады. То есть закрепить этилди. 3-чү строкадан баштап биз жана антип бизде тигинден бери мына бул сентябрдагыдай болуптучу. Мына сентябрдагыдай мынтип издебей, мынакей, мынтип издебей, октябрда уже бизге оңой болуп калды мынакей. Кааласак, мынакей 31-ине жазабыз, кааласак 1-ине жазабыз, кааласак 12-сине жазабыз дегендейчи. Мына көрдүңүздөрбү? Бул закрепить деген. Мисалы бул көбүнчө защищенный диапазону деген, мисалы сиздер бир ячейкага маалыматты жазгандан кийин ошону өчүрбөш керек болсо, мына ошону колдонсоңуздар болот да. Анда сиздердин мисалы ошол ячейкага байланыштуу башка листтер болушу мүмкүн. Эми ал продвинутый эмелердики да, мисалы көбүнчө экономисттерге тиешелүү бул. Ошолор өзүнүн берки листтерге киргизбеш үчүн ошол жерге пароль коюп коет да. Мына ошондо алар кире албай калат. Муну сиздерге азырынча кереги деле жок. Анан вставка. Мына бул жерде диаграммаларды койсоңуздар болот, кааласаңыздар. Мына диаграммалар. Мынакей проверка данных. Форманын жокторуна кылсак жакшы болуп калат. Диаграммалардычы, формаларын жоопторунун диаграмма кылганда көрсөтсөк. Мисалы мынакей бул жерде мына диаграмма азыр эчтеке маалымат жок үчүн мындай болуп чыгып калды да. Биз азыр мына берки эмеден сентябрь айынан мынакей бул жерден азыр мына мунун диаграммасын түзөлүк дейлик. Мына продукты бул жерде мына могу жерге чейинкисин алалык, мына могу жерге чейинкисин алалык. Проверка данных. Мына ошол эле форматта эле, вставкада эле диаграмма. Мынакей көрдүңүздөрбү? Мынакей биздики диаграммабыз түзүлүп калды. Муну каалагандай түзсөңүздөр болот. Мисалы мынакей изменить диаграмму дегенде мына бул жакка чыкты. Кандай кылып мына бул жерде түрү менен турат. Мына көрдүңүздөрбү? Түрү менен муну көрсөткөнбүз сиздерге. Мына кааласаңыздар мындай кылып түзүп алыңыздар. Иши кылып диаграмманы кандай кааласаңар ошондой. Диаграмманын эч кандай эмеси жок. Мынакей биз колубуз менен деле телефондон же болбосо немеден деле жаза берсек болот. Азыр 1 мүнөт мага чалып калышты азыр. Ушул жерге чейин кимде суроолор пайда болду? Сиздер кылып атканда ушудан проблемалар чыкты эле. Ay, geç kaldım. Кеч кошуп калдыңызбы? Geç kaldım ben. İşteylem oşu geç kalıp gittim de. Siz эми ошо записьти кайра башынан көрүп алсаңыз болот да. Түшүнбөй калган жерлериңизди. Азыр болсо ошо суроолоруңуздарды берип алсаңыздар. Кимде кандай эмелер болду, проблемалар болду. Диаграмма кылып көрдүңүздөр беле, бардыңыздар? Ошондой эле мынакей бул жерде изображенияларды киргизсеңиздер болот, кааласаңыздар мынакей ячейкага киргизсеңер болот, рисунокторду киргизсеңиздер болот, формаларды дагы киргизсеңер болот. Бул жерде бүт өзүңүздөр карап жаза берсеңер болот. Дагы бир жакшы нерсе, мисалы балдарды жоктоп атканда, мисалы баягы окуучунун атын жазалычы, Асан. Үсөн деп коелучу. Үсөн. Эми ушул жерден бул дагы телефондо бар. Флажок дегенчи. Вставкада мынакей. Флажок деген мынакей. Мына муну эле кайра тартып койсок болот мынтип. Эми мынакей Асан сабакка келдиби, же болбосо бүгүн барбы, жокпу дегенди мына мынтип белгилеп коюшат. Мисалы бул келген жок болсо келген жок. Бул да телефондо бар. Флажок дегенчи.
Бул жерде өзүңүздөр көргөндөй положенный кылсаңар болот, курсив кылсаңар болот, алтын чийсеңер болот ошо шрифтинчи. Мына числа обычный текст. Мына бул жерде деген, мисалы сиздер валюта жөнүндө жазып атсаңыздар, мына валюталарды жазсаңыздар болот. Бул жерде азыр неменики эле жазылыптыр, рубль эле. А другие форматы деген жерден биздикин дагы карап издесек болот. Мына бул жерде валюта. Формат, мынакей. Булар жөнүндө айттык, формат жөнүндө айттык, бул жөнүндө данные. Биздики эмебиз как кетип калды? Числанын ичинде болчу, числа деп атып беле. Вот числанын ичинде болчу мынакей. Бул жерде финансы, мынакей, валюта, с округлением, кайсыны кааласаңыздар, ошону коюп алсаңыздар болот да, мынакей. Бүт процентин чыгарсаңыздар болот, ошол эле тиги неме тиги жазган саныңыздардын. Эми бул сиздердин өзүңүздөрдүн бул жерде метод тыка деп эле өзүңүздөр эле карап эле бүт баарын тиги коюп көрсөңөр болот да, ошондо койсоңор, анан ошондо чыгат баары теңчи. Инструменттерден мисалы могу жерде настроить уведомление деген жер бар да, бул жердечи мисалы сиздер мисалы анкета түздүңөр да, ошонун таблицасын түзүп атасыздар да. Кимиңиздердин микрофонуңуздар күйүк болсо өчүрүп койсоңуздар сураныч. Мисалы анкета түздүңүздөр, ошонун ким жооп берди, ошол жөнүндө маалымат алгыңыздар келсе, мына ушул настроить уведомление дегенге кирсеңиздер, мынакей. Мына бул жерде биздики анкетанын таблицасы болсо, же болбосо тесттин таблицасы болсо, внесены изменения, неме ежедневная сводка деген. Гүлүфеже, сиз эмне кирип кеттиңиз? Гүлүфеже. Мисалы, ежедневная сводка дегенди басып койсоңуздар, эгерде сиздерчи анда күнүгө келип турат да, күнүгө тиги бир маал сиздерге ушул ким жооп берди сизге. Гүлүфеже, демонстрация экранына кылып атасыз сиз? Анан сохранить дегенди басып койсоңуздар, эгерде бул сиздерге анкета же тесттин таблицасы болсо, түшүнүктүүбү, ошол жөнүндө маалымат алгыңыздар келсе, анда ушуну настройка мынакей инструменттин ичинде настроить уведомление дегенди басып койсоңуздар болот. Дополнение боюнча эми бул жерде специальные возможности, буларды эми карасаңыздар болот. Вроде все. Кимде кандай суроолор бар? Ким кайсы жерден түшүнгөн жок? Микрофонду күйгүзүп, тиги суроо бере берсеңиздер. Мен ага чейин телефонумдан да кире калайын сиздерге. Анан телефондон да бир сыйра көрсөтүп берип коеюн. Кимде кандай суроолор бар? Сураныч сурап алсаңыздар. Телефондон бир сыйра көрсөтүп берип койсоңуз окшойт. Чолпон эжеке. Азыр телефондон да көрсөтөм. Чыгып кетип кара келбедимби? Звонок келип калып. Мынакей телефондон деле мынакей ошол эле таблица дегенди басабыз, мына көрдүңүздөрбү? Эгерде сиздер кааласаңыздар жаңы таблица дегенди, новая таблица дегенди басабыз, создать таблицу, биз азыр жаңы таблица менен иштеген жатабыз, Мына ошондой эле, ошол жердегидей эле, мен мисалы мынакей бул жерге
бул жерге мен мисалы азыр бул жерге мен жазып алайын азыр. Бул жерге номерин жазайын, бул жерге болсо аты дейин. Мынакей, аты деп атам мен, суммасы, ошондой эле аты, суммасы, мынакей. Эми бул жерге мен числону коем, 1, 2 деген. 1, 2, 2, 3. Эми телефондо кичине мүмкүнчүлүктөр азыраак. Мүмкүнчүлүктөр азыраак. Мен бул жерге чейин. Азыр кичине. Мен көрүнүп атамбы силерге? Мен көрүнүп атамбы? Görünbay atasiz. Жок, мен эме телефонум көрүнүп атпайбы силерге? Мен автоматтык түрдө коеюн десем, что-то чыкпай жатат. Şey görünüp turat. Telefon görünüp atабызда. Телефондун экраны көрүнүп атпайбы силерге? Мен мисалы Ооба, көрүп көрүп атам, атабыз. өзүмдүн экранымды өзүм көрүп атам да. Görüp atабыз. Görünüp atat, biz görüp atpayız be. Görüp atasiz da ekranını. Ошо Çok экранды özgür көрүнүп атат. bir. Жок, мен өзүм көрүнгөн жокмун. Что-то мой жерде эмне болуп атат? Эмеси чыгыш керек болчу да. Негизи кичине ушул немеден эме кылат. Мен мисалы бул жерге 4 деп эле жазып коеюн. 4, 5. Ой. 5, 6. 6га чейин эле жазып коеюн, но сиздер аягына чейин жазып алсаңыздар болот, Мына бул жерден мен муну ары бери жылдырып оңдоп алайын. Эми бул жерде мен мына бул жерде баскандан кийин бул жерден биз мына объединить деп турат, эң астында көрдүңүздөрбү? Могу Б, А деп комментарийден эмеси жок экен, бул жерден көрсөтөйүн десем. Б, А, анан турбайбы, заливка деп эң астында, мына ошол жердеги мына мул эмени басам. Мына бул жерде биздики уже бир эмеге түшүп калды да. Эми бул жерге мен киреше кимге кетти? Киреше дедим. Бул жерде дагы мынакей. Тоже объединить деген бастым бул жерге. Азыр чыгаша деп койдум. Мен чыгып кеткен жокмун, Чыгаша. Мынакей биздики бул келди. Эми биз мунун баарын тең бул жерден баштап белгилеп алалык. Мына белгилеп алдык, мына белгиледик. Эми биз бул жерден оформлениясын жазып алалык. Эң астын карасаңыздар, мынакей. Биз бардык таблицаны белгилеп алдык, Эми мен бул жерде мына могул 2 колонканы мына мен башынан кармадым, бул алып келдим дагы. Эми биз булардын шрифттерин оңдойлук, Мына неме кылдым. Эми бул жерден мынакей чоңойтуп атам. Мына көрдүңүздөрбү? 12 кылдым. Цвет текстаны өзгөртүп коелук, келе жашыл кылып. Жок, жашыл болгондо болбоп атат.
көп кылып болуп анан заливкасындагы келиңиздер көк болгондон кийин келиңиздер мындай свет кылып болуп. Мына көрдүңүздөрбү? Жанагындай эле компьютерде жазгандай эле жазадык. Эми мынакей бул жерде дагы биз киреше чыгаша деп жазып алалык. Киреше анан чыгаша деп. Чыгаша деп. Эми бул жерден формуланы кантип коебуз? Барабар деп коебуз. Барабар. Бул жерден биз мынакей буга чейинки деп албадыкпы? Эми бунун астына биз сум деп жазабыз. Сум дейбиз дагы скобкага алып коебуз. Мынакей. То есть бул биздики мынакей. Бул жердеги формулабыз жазылды. Мына көрдүңүздөрбү? Формуланын жазылганы киреше деп турат. Эми биз басып коебуз. Бул жерде жок дейт азыр. Биз азыр бул жерге 100 биздин формула неизвестная функция дейт азыр кайрада карайлык барабар. Сумма окшойт. Сумма окшойт да, сумма. Сумма деликчи. Жок, Чоң тамгалар менен жазылат. чоң тамгалар менен жазылат экен. Бул жерде ушул эмеси тиги телефондо кичине эмерээк да, жок, бул жатат го эмнеге? Барабар сумма. С4ден С9га чейин туура эле болду, эмнеге болбой жатат? Неизвестная функция дейт. Формулаларды кактан кылышат азыр. Ал дагы эме fx деп турган нерсе басат экен. Ошо жерге жазылат да негизичи, формуласычы. Анан басылбай алда fx деп турган. Мо жерби? Жашыл болуп белгиленип турат го. Ошо жок, бул формула же текст жазасыңбы деген сөз да. Азыр мынакей. Азыр. Оператору дегенге кирсеңиз. Мынакей add деген эме сумма. Эң биринчи турат го. Находит сумму двух чисел. Ал двух чисел деп атпайбы? Бирок ал эме анда ошо эме функцияларда ошо fx'ти басып эме карасак экен. Азыр көрөлүк, ошентип да. Телефондо кичине немерээк болот да, анда кичине оорураак болот, ошон үчүн бул жагында карашыңыздар керек. Жок, бул жерде эме add деген эки эле эмени кошот да. Англисче sum деп жазылат. Жок, ошо эмеси бар болуш керек. Азыр котур азыр все дегенди басалчы. Мына сум деген моюнда болуш керек мынакей. По-моему, сум на английском. Ал кебеди жанында коюксан эле сум. Жок, мына сум деген. Эсте да сум дегени. Мындай с эмес, эме с менен жазылат. Не с да с. Сти ылдый жакта поисктен эле таап алсаңыз. Ошентпейинби? Мына сум. Эми көрөбүз азыр. Формулаларды издегенди болсо мына азыр биринчи көрүп алалык, туура чыкты. То есть формулаларды биз мо жерде fx дегенди басат экенбиз, мына көрдүңүздөрбү? Анан бул жерден эле поиск кылып туруп эле мынакей сум десеңиздер эле чыгып калат экен сиздерге. Кайсы кааласаңыздар. Бул жерде да көп функциялар бар экен. Бүт эмеде кандай кылып иштей турган болсоңор, телефондо деле ошол варианттар бар экен. Эми биз бул жерге мисалы айлык акы деп коелук, жанагы эле айлык акы. Англисче болуп калды. Айлык акы.
Эми бул жерге болсо чыгашаны дагы биз ушундай кылабыз. Ал үчүн эмне кылат экенбиз? Биринчи барабар дегенди басат экенбиз. Мынакей барабар деген белгини басат экенбиз дагы. FX'ти басып туруп эле, мынакей бизде азыр сум болуп туруп калды. Мынакей. Эми биз кайсы жерди белгилесек, мына ошол жерди белгилеп алат экенбиз. Анан скобканы сыртына чыгарабыз. Сөзсүз түрдө көрдүңөрбү? Скобканы сыртына чыгыш керек. Антпесе туура эмес болуп калат. Чыгаша. Бизде азыр чыгаша 0 турат. 0 турат да. Бул жерге биз транспорт деп коелук. Транспорт. Продукты. Дагы башкалар жазып коелук. Мисалы бизге бул жерде бир 400 сом дейлик, продуктуга болсо 5000 сом кетти дейлик. Эми караңыздар, бизде мына могу жерде караңыздарчы, азыр эми биз эми бул экөөнүн ортосундагы эмени чыгарыш үчүн барабар дейбиз дагы, мына 1000 минус 5400дөгү ячейканы басып коебуз. Көрдүңүздөр, бизде минус 4400 сом биз карыз болуп калдык да. Ошон үчүн ошондой эмеге чыгарбаш үчүн биз бул жерге дагы жанагы эле 15000 деген зарплатаны жазып коелук. Мына көрдүңүздөрбү? Мына биздики ушул эмеге туруп калды мынакей. Эми жанагындай эле бул жерде дагы жанагынтип жазып алсаңыздар болот. Мына бул жерде 3 точканы бассаңыздар проверка данных деп турат да. Значение списка деген жерге, мисалы бул жерде биз продукты, анан транспорт деп жазганбыз, продукты, через запятой жазасыңар, анан транспорт. Транспорт кылып койсоңуздар. Мынакей, сохранить кылабыз. Бул жерде да мына көрдүңүздөр, эгерде транспортко кетсе, мына транспортты басасыздар, продуктка кетсе, продуктуну басасыздар. Мынакей. Муну кайсы жерге кандай кылып киргизип аласыздар? Муну скопировать этип туруп эле ошол колонкага таштап алсаңыздар болот. Мынакей. Бул жерде только астына көрсөтөт экен. Мынакей көрдүңүздөрбү? Эң астына көрсөтөт. А тиги жерде болсо, компьютерде болсо ушул жерден эле бизге ачып берип аткан да. Ал эми бул жерде болсо, мына бул жерде көрсөтөт. Список из 2 пунктов деп. Мынакей ушинтип жазып алсаңыздар дагы болот. Ошондой эле диаграмманы түзсөңүздөр болот, мисалы. Анализ данных, мисалы мен бул жерден транспорт деп алайын, анан мына бул экөөнү белгилейин. Мынакей анализ данных дегенди басабыз. Бизге мына момундай болгон анализди берип атат. Дастурханды ким жаат? Эшик ачык турат. Иткер бага калашта. Эми азыр мынакей муну кичирейтип алайын мен. Кичирейтип туруп анан биз эмелерди өзгөртөлүк. Ого, не болуп калды? Мынакей. Чыгаша суммасы деп турат, эмичи. Эми бул жерди бассаңыздар, изменить диаграмму деген чыгат. Көрдүңүздөрбү? 2 жолу басып койсоңуздар, изменить диаграмму. Мен мисалы кайсы диаграмма өзгөрткүм келип атат? Мисалы мен жанагы эле сиздер менен чогуу көргөн эле могу диаграммага өзгөртүп алайын, Бул жерде экөө эле болгондуктан, мына экөө эле чыкты да. Мына көрдүңүздөрбү? Мына ушинтип диаграммаларды да койсоңуздар болот. Бул жерде деле мынакей, бул жерден мынакей новая таблица деп турат. Көрдүңүздөрбү? Эң башында, мына ушул жерден биз үй бүлөлүк бюджет деп өзгөртүп алсаңыздар болот. Же болбосо жөн эле бюджет деп. Бюджет деп элечи. Мына көрдүңүздөрбү? То есть биздики бюджет деп жазылып калды да булчу. Эми бул жерде деле лист деп турбайбы? Мына лист деген жерге, мисалы бул жерге деле переименовать этип туруп сентябрь деп койсоңор болот. Сентябрь. Эми буга биз силер кайра эле ушуну түзүп отурбастан эле бул жерге мынакей создать копию дегенди басып койсоңор сентябрь деп чыгып калды. Мына ушуну эле переименовать этип туруп эле бул жерге октябрь деп койсоңор болот. Октябрь деп койсоңор болот. Мисалы биз октябрь айында мисалы мынчалык биз эчтеке таба элекпиз, буларды өчүрүп койсок болот мынакей. Биз азыр буларга келелекпиз да туура мынакей өчүрүп салдык. Бул жерде да өчүрдүк мынакей.
Бул жакта өчүрүп койдук. Мынакей кирешебиз, азыр биздики мына 0-га түшүп калды. Мына көрдүңүздөрбү? Бул болсо мына нет данных болуп калды. Мониторингибиз, мына диаграммабыз көрдүңүздөрбү? Эгерде биз азыр ушул жерге кайра биз толтуруп баштасак, мисалы мына мен бул жерге мен азыр 10.000 деп киргизсем, 10.000 транспортка мен 1000 сом деп киргиздим, продуктыга мен 5300 сом деп киргиздим. Мына кайра биздин диаграммабыз кайра пайда болуп калды. Көрдүңүздөрбү? Бул түзүлгөн диаграмма сиздердин могу таблицага жазап койдуңар да, ошон үчүн муну өчүрбөй деле койсоңуздар болот, ошол эле жерден эле сиздер жазап көрсөтө берсеңиздер болот. Андан сырткары бизде доступ экспорт дегенди басабыз. Доступ экспорт дегенди баскандан кийин доступ посылка дегенди күйгүзүп коюшубуз керек. Биз мына ушул доступ посылка дегенди күйгүзбөй жатабыз. Ошон үчүн сиздерди деген биз кайра сурап атабыз. Эме доступ берип койгулачы депчи. Биз доступ посылка дегенди күйгүзгөндө эле мына доступ посылка включен, ссылка скопирована деп турат да. То есть биз муну маалыматты уже каалаган жагыбызга жөнөтө алабыз. А эгерде сиздер настройка доступа кыла турган болсоңуздар, анда сиздер открыть доступ дегенди басабыз. Анан бул жерде совместный доступ деп турбайбы? Мына ошол жерди басабыз. Анан изменить дегенди басабыз. Изменить деген жерден мынакей кааласаңыздар редактор кылыңыздар, кааласаңыздар комментатор кылыңыздар, кааласаңыздар читатель кылыңыздар, Андан сырткары бул жерде дагы кааласаңар мынакей бул жерге деле тиги электрондуу почтаны жазып жөнөтүп койсоңор болот, мисалы мынантип. Ага деле ошондой доступ бересиңер, редактор, комментатор, читатель деп. Түшүнүктүү болдубу? Телефондо деле жасаса болот, мына ушундай бюджеттик үй бүлөлүк бюджеттерди же болбосо сиздердин өзүңүздөрдөн жанагы отчет берип атпайсыздарбы, ÖЖТ боюнча же башка бир нерсе боюнча мына ушинтип отчет берип жазап кетире берсеңиздер болот. Калган бардыгы тең. Меники бүттү сабагым. Кимде эмне суроо бар? Чолпон ай, саламатсызбы? Мен Малде Жеңизман. Угуп атам. Мен неме компьютерге өткөрөйүн сомоз өтө албай атат да, мен ошону неме кылайын дедим эле. Мавлид эже, мен Ошо бүгүн сабакта. акыркы күнүм сиздер мененчи, ошон үчүн мен мындан ары сиздерге жардам бере албайм, ошон үчүн азыр суроолоруңар болсо сурасаңыздар. Мен бүгүн акыркы күнүм сиздер менен. Ой. Компьютерден эмне ачылбай жатасыңыз? Өзүңүздүн аккаунтуңузда же таблицаны? Ош таблицаларды ачып ошондон үйрөнайын деп компьютерди ачтым эле, ошо hiç неме болбой атат да. Так уланбай атат. Сиз ошол аккаунттан кирдиңизби? Ошо кайсы аккаунттан? Сиз өзүңкүдөнбү? Ооба. Өзүңкүдөн кирип атам, кирбасам да болбой атат да. Үйрөнайын деп компьютер алып келдим эле, ошону үйрөнүп неме кылайын деп. Кандай эме чыгат, ошибка чыгат? Эми баарды неме эле зум чыкпай атат да. Ошону үйрөнайын деп компьютер алып келдим эле да. Сиз компьютериңиз жаңыбы? Азыр жок дейт уже. Мисалы ал жерде зум кичине жардам берип коюңчу. көчүрүлгөн болсо ачылбайт да. Көчүрүлгөн, бар жок көчүрүлгөн. Интернет барбы? Интернет бар, Wi-Fi бар. Zoom'da açsanız mesela ne деп чыгат? Zoom'dasam kod soruyaptı. Sizin akkauntunuzdan koddu? Ben akkauntumda koddu koyduk, nimeni koyduk, вообще boyutat. Oşunu öğrenip kişine nime kılayın dep kompüterda alып keldim ele da. Oğlum jönöttüle mağa. Ошо анда эме паролуңузду эстесеңиз, ошо паролуңузду эле жазып кирсеңиз болот да. Парол жазсам чыгабы? Буга чейин колдонгон аккаунтуңуздан. Отурген,
Televizorda, telefonda kollanıp Yine atam, qanday karap so'rovlar karap bor? yürüyorum, jatam sizlerge. Sonra keç kalsam da çırkap kirip otam. Biroq men kişini öğrensem yaxşı bolmak elede sizlerin mamana işlerde. Oşo hareket qilyapman. Öğrenişim kerak. Sizden keknam so'rab nima qilib yurensam bo'lo? Telefon orqali. Siz eme dağı hazır telefon arkalı? Siz eme Orkada qolib qoldim da men ba'zi yoqdan haligi Bosaçı. telefonim buzilib qolib, akkauntim O'zimcha boshqa Zoom bo'lib, jamon ishlashim orqada qolib ketdim da. Anda eme önce Zoom joluguşu olsanız bolotda, mençe vaqt boş vaqtingizda emetip tandap andan keyin gruppaga жазып койсоңуз. Ушундай кылайын, кишине жардам бересиңер. Вообще мен неме кылып атам да. Просьба. Ма кишине жардам берип койсоңар жакшы болмок. Çolpan Eceke, rahmat. Çoğun rahmat. Köp nerseni bildik, köp nerseni ürettiniz bizge. Öte çoğun rahmat. Allah razı olsun. Den soğuk kalayız, videogu baktılılıkta kalayız, eki düğünün baktılılığın kalayım, ömürlü olunuz. Den soğukta olun, hiç kaçan uğurlanız, Eceke. Рахмат. Allah sağ olsun. Алло, Чолпон эжеке, мен Мавлюда. Оштон. Угу атам. Биз Бишкекте кандайсыз, жакшы турасызбы? Жакшы, Сиздин да сабакты окуп атабыз, бияктагы сабакты да окуп атабыз. Бүгүн дагы бүт унчукпай угуп отурдум баардыгын. Чолпон эжеке, рахмат сизге. Биз сүйлөшкөндөй болбой калды. Бу жерде да укталды эле. Оказывается, здесь тоже напряженная программа и мына азыр да окутуп атышат. Ошо Гулифа, мен, Зура барыбыз ушул жердебиз. Эми сиздин тестке даярданабыз, жооп беребиз. Рахмат чоң берген билимдериңизге баардыгына эжекеси. Тынч бол, аман бол, рахмат чоң. Тынч болуңуз. Чолпон кызга рахмат. Азырда кимде кандай суроолор бар? Суолга умурузга кошканмын, кошакап жакшы. Ата-ана болсун. Рахмат. Суроолор болсо берсеңиздер. Суроо жок эми, Чолпон рахмат чоң. Тайма ден соолукта болгон. Үйдөн кетсек жакшы болуп калат элек. Аракет кылабыз. Рахмат чоң. Суроолор жок болсо, анда биз бул неме жолушуну өтүрсөк болот деп ойлойм. Андай болсо саламатта калыңыздар, баарыңыздарга тең. Ишиңиздерге ийгилик, алдыдагы экзамендерди жакшы тапшырып, буюрса, тесттер жакшы тапшырып, сертификатка ээ болуп алыңыздар. Мен сиздер менен бүгүн акыркы жолу сабак өттүм. Аман болуңуздар, самый главный. Калган эми кыздар өздөрү өтүшөт. Биздин кыздар да абдан күчтүү. Бардыгынан даяр. Мен просто өзүмдүн шартым ошондой болуп атат да, мен жетише албай калып атам. Ошондуктан сиздерге сабагымды жыйынтыктап атам. Рахмат сиздерге. Рахмат сизге. Эмки кошумча сабак эмеде болот. Эмки шаршемби күнү. Анда биз ошо презентациялар жөнүндө, Google документтер жөнүндө сабак өтөбүз. Да, жакшы калыңыздар. Рахмат, жакшы калыңыздар.